Саламу алейкум, страховка адалбы. Такафул деп коет исламда. Такафул исламия. Исламда өзүнүн страховка бар. Мына азыркы страховкалардын бардын келишимдери ислам принцип каржылоосуна туура келбейт да. Эркектин уругуна чейин биринчи дүүлүккөндө суу чыгат го, ошол гусулду бузабы. Гусул качан важип болот? Качан атырылып чыккан белден дүүлүккөндөн кийин ошол гана. Макулбу? А жөндөн ага чейин чыккан жөн эле мисалы тамашалашып ойноп аткан учурларда мисалы ал мази деп коет. Ал атанын мани деп айтылбайт, эркектин уругу эмес. Атырылып белден үзүлүп чыккан, ошону айтат, ошондо гусул важип болот. Эки баласы бар аял алса балдар биринчи атасын, эки баласы бар аялы алса балдар биринчи атасын дагы, мени дагы ата дейби, мен экөөнү өзүмө жаздырып алсам деле. Бирок атасы көңүл бурбай карабай кеткен. Иншалла мен жакшы тарбия берип, өз каныман жаралгандай көрөм. Бирок мен багып алсам, биринчи атасын ата дешин каалабай жатам. Жок туугандар, болбой калат. Биринчи атасы карайбы, карабайбы, кыямат күнү өзү жооп берет. Бирок ошонун белинен чыккандан кийин жаралган балабы, сиз аны периште кылып берсеңиз дагы ошонун атасы болот. Атасы ал болот, сиз болбойсуз. Бул шариятыбызда катуу тыюу бар. Кимдин баласы болсо ошонуку. Бала багып алган шариятыбызда бар. Кыз бала багып алган бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле багып алган. Бирок мынаны караңыздар. Ошол баланын атасын фамилияга өткөрүп алып, пананчанын баласы деп аны айткан болбой калат. Ошон үчүн кээ бир алымдар осундай кылып сунуштайт. Абдулла деп атын өзгөртүп алсын анда. Я. Түшүнөсүңөрбү? Аты Шахтербек болчу да. Шахтербек бир бала багып алды. Шахтербектин ордуна атын Абдулла десин дагы. Макулбу? Ошо бала ким? Абдулланын баласы. Абдулла деген Алланын кулу деген. Ушу менен кичине эптеп буйтап кичине бир нерсе кылсак болот да. Айласын. Анан ким? Тезекбай деген аттар бар. Буларды жөн эле Абдуллага өзгөртүп алса болот да. Мисал карап турдупчу мисал. Маанилерине. Анан кийин эгерде бул уул багып алган болсоңор, багып алган апасына бул намахрам. Так. Кыз бала багып алган болсоңор, атасына намахрам. Ал жерде намахрамдын бардык талаптары, өкүмдөрү аткарылыш керек. Албетте ушудан кутулуш үчүн кандай кылыш керек? Бала бөбөк кезинде алдыңызбы? Ошондо эмизип коюш керек да. Эми булар балалуу болуп айтат, булардан өзүндө сүт жок да каяктан. Аны үчүн эмизип коюш керек. Кайсыны? Ошол күйөөсүнүн же аялынын карындаштары же эжелеринин балдары болсо, эмчектеш болуп калат да. Анан Куда каласа махрам болуп калат дагы, азыркы проблема чечилет. 25 жаштамын. Жожду бүтүрүүмө 1 жыл калды. Кесибим светтик. Кыргызстан Ислам университетине тапшырайын деген ниетим бар. Аны менен кошо үйлөнүү планын куруп жүрөм. Кандай кеңеш бересиз? Дини жаатта билим алууну улантуубу? Же бизнес менен алектенип иншалла перзенттер болсо, ошолордун толук жашоосунда демөрлөп динге арнообу? Машалла. Биринчи сурооңузга мен жеке оюм 25 жашта болсоңуз илим алыңыз. Hazret Umar разияллаху анху айтканда: "Тафаккаху кабла ан тусавваду." Жетекчилик, жоопкерчилик берилерден мурда илим алып алыңыз. Илим алып алыңыз. Себеп илим албастан туруп сиз жетекчи болуп калсаңыз, же жоопкер үй бүлөнү деле башкарып калсаңыз, анда сиз Алланын өкүмүндө, пайгамбар сүннөтүндө башкара албайсыз. Дагы ахиретиңизди бузасыз, башкалардыкын да бузасыз. Адал арамды билбей аласыз. Ошон үчүн илимди өзү жаштан алыш керек. Себеп эртеги жетекчи болуп калгандан кийин көбүнчө
илим алганга арданып калат, уялып калат. Анча-мынчалары текеберленип калат. Бүгүнкү күндө көп эле текеберленип калат десем да адашпасам керек. Ошон үчүн айтат, жетекчилик берилгенге чейин не алып кал дейт? Илим алып кал. Тафаккух, диндин түшүнүгүн алып калыңыз. Билип алыңыз укуктарды адал арамды деген сөз. Мазхабыбыз Ханафи, акыйдабыз Матуриди. Айрым дүйнөгө таанымал шейхтер Имам Азам менен Имам Аль-Матуриди акыйдасы бөлөктешет. Мисалы, Бин Баздын окуучусу Халид Аль-Фулейдж жана башкалар бул көрүнүшкө жооңуз барбы дейт. Жооп бар бизде. Кудайга шүгүр, бардыгыбыз ахлу сүннат вал жамаат суннийбиз. Суннилерде Ашаира Матуридия деп коет. Өзү Имам Азам Абу Ханифа рахимахулла дүнүйөгө келгенде Имам Матуриди жок болчу. Абу Ханифа рахимахулла бул салафы салихиндерге кирет. Бул деген табииндерден. Сахабалардын доорунда, табииндердин доорунда мындай фитнакорлор жок болчу. Алар Алланын аяты кандай болсо, все. Тавфид Аллага тапшырдык, буну Алла билет, ыйман келтирди, токтотот эле. Кийгилишпейт эле. Алла Таала аршта деген истива деген маселе келди. Ар-Рахман алал арш истава. Ядулла, ваджхулла, сак, ал мисал. Булардын баарын Алланын сыфаты дейт эле болду. Биз буну билбейбиз, Аллага ыйман келтиребиз. Манисин Алла Таала билет, максатын Алла Таала билет, Аллага тапшырды деп бүтүрөт эле. Кийин доор келди, о киши өткөндөн кийин 100 жылдын тегеректеринде атамандар чыкты. Алла Субханаху ва Таалага махлуктун сыпатын бере баштады, окшото баштады. Ташбих деп коет бул. Бул чатак. Лейса камислихи шей, Алла махлукка окшобойт. Жараткан Алла Тааланы махлукка окшотпогула. Теңдебегиле. Валам якун лаху куфуан ахад. Бул Алла Субханаху ва Тааланын бул мухкам аят. Лейса камислихи шей. Ушундай чечкиндүү ачык айкын махлукка Алла Таала окшобойт. Эч бир жагында. Дене мүчөлөр деп келип атат. Мисалы, кыймыл аракет деп келип атат. Имам Бухари рахматуллаху алейх өзү тавил кылат эле. Имам Бухари рахимахулла 1994-жылы төрөлгөн да. Абу Ханифа 150-жылы өткөн, хижри боюнча. Абу Ханифа дүнүйөдөн өтүп кеткенден кийин Имам Бухари рахматуллаху алейх 44 жылдан кийин келген. Андан кийин бир топ жылдан кийин Имам Матуридилер келип атат. Имам Бухари рахимахулла дагы Алла Таала күлдү деген жер бар. Захикаллах. Не деген? Алла күлдү. Күлдү дегенде адам баласы сразу өзүнүн күлгөнүн окшотуп берет да. Имам Бухари айтат, астагфирулла, мындай кылып жүрбөсүн. Тавил кылды, Алла разы болду де. Күлүүнүн мааны кандай? Разы болду де. Имам Матуриди рахимахулла дагы ошол эле ахли сүннат жамааттан чыкпастан адамдар бул жака кеткен ошолордун акылын, токтогула деп тавилге келген. Тавил дегени ал дагы Куран хадистин эрежесин негизинде тавил болуш керек, сыфатты батыл кылбай. Алла Таала Субханаху ва Таала ошол өзүнүн заманында Аллага махлуктун сыфатын берип аткандарга ошолорду кагуу максатында болгон. Үммөттү сактоо максатында айтылган. Ошон үчүн биздин Ханафи мазхабта тавфид, тавил Аллага гана таштайт деп койсоңуз да болот, же болбосо Алла Тааланын мисалы колу деген мааниден кудрат, Алланын кудрети деп койсо, Алланын колу дегенден ушундай маани бар турбайбы деп токтоп калышы мүмкүн. Себеп үммөт ташбихке кирип кетпеш үчүн да. Ашариттер жана Асария Хамбалиттер жөнүндө айтып бериңизчи. Эми азыр биз Ханафилерди бүтүп алайлы таксалар. Хорошо? Алла разы болсун, бирок жакшы иншалла, Кудайым буйрса. Криптовалюта боюнча кененирээк айтып бересизби, шариятта өкүмү кандай иштесек болобу? Мен сизге эки нерсени айтайын. Чөтө заман башка жакка кетип атат. Эртеге бир күн болот, саарлап турсак эле акчанын баардыгы жок болуп калат окшойт. Ал кагазга, баняга жакканга эле жарап калат окшойт. Ушундай доор болгон.
азыр андан 1000 эсе күчтүү десем адашпайм. Чыккан ал доорду мен точно эсимде. Мен 73-жылкымын. Биздин ата-энебиз өмүр бою магазинде иштеген, өмүр бою торговляда болгон да. 80 канчанчы жыл болуш керек. Барып мына орустун акчалары инфляция иштебей калбадыбы? Жарабай калды. Аябай сактагандар бар эле. Анда эң чоң акча 100 рубль болот эле. 50 бар эле. 25 бар эле. 10 бар эле. Булар мен эсимде точно. 10 рубль кызыл болчу. 25 болсо мына серебристый болчу. 50 рубль жашыл болчу. Мынандай да. Ошолорду пачкасы менен эле көтөргөн бойдон калып кетти. Эчтеке жарабай калды. Азыр криптовалюта дегениң жөн эле цифрада акчаң болот, миллиард долларың болот, бирок чөнтөктө сенин бир сомуң болбойт. Bir gün келет, эшикке чыксаң, bir нан ала албай калышың мүмкүн. Ошон үчүн субханаллах, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Эки баалуулук, алтын менен күмүш деди. Не деди? Алтын күмүш. Бул алтын күмүш Адам алейхиссалам жаралгандан бери келет. Биздеги зекет дагы ушу саман деп коет, ушу баалуу нерсе ушул. Мына акча барып чыккан. А бүгүнкү күндө кандай болот? Ар бир акчанын аркасында алтын болуш керек. Дүйнөнүн чечими боюнча. А бирок мына туугандарыбыз бар го, океандын нар жагындагы. Бизге сонун кылып эле, урру эле давай деп мындай кылып атканда, бизди мындай грубый сөз менен айтканда бизди лакават этип атат да. Урдуруп элечи. Азыр мына биз билбейм, биздин жашообуз деле болуп калышы деле мүмкүн. Мынандай кете турган болсочу, ошон үчүн өндүрүшкө, ошон үчүн мындай жашоо тиричиликке, алтын күмүшкө кичине ойлонуп коелу. Мына эртеге деловой болгон сомуңа эрте жок болуп калышы мүмкүн. Рубль, доллар, евро, пеураңдагы бир күндө жок болуп кетиши мүмкүн. Азыр мына криптовалюта билесиздер да, майнингтерде булардачы, кандай балеси чыгып кетти, биткоиндер, бир жылдын ичинде, бир жыл мурда биле белеңиздер. Чын айтыңыздарчы. Ушу суроо бар беле коомчулукта? Жок эле. А бирок бул акырын келип аткан болчу. 7-8 жылдан бери акырын келип аткан болчу. Былтыр март, февральда бизге ушу суроо түшкөн эле. Анда мынчалык суроолор коомчулукта жок болчу. Ай тууган, бул криптовалюта бар го. Бул утурумдук азарт. Капа болгондор боло берсин. Бүгүн рынокто ушундай алдоо азарт күтүп атат. Ушундай алданып калбаңыз таксырлар. Ошон үчүн азыр өтө этияттап, ыйманды дагы сактайлы. Макулбу? Сеп мына жерде криптовалютаңчы. Бул не деньги, не товар дейт. Бул акчадагы товар дагы эмес. Шарияттагы мамиле акча же товар болуш керек. Мен кече өткөндө эле айттым эле. Мына китеп бул товар да. Бул товар. Бунун баасы бар. Канча баасы бар бунун? 1000 сом. Могу шапки? Бул товар. Мен чөнтөгүндө, сиздин чөнтөгүңүздө акча бар. Акча же товарга ушуга зикет кетет, акча же товарга ушуга келишим түзүлөт, ушуга ижаб кабыл болот, ушуга соода болот. Криптовалютаң мындай эмес да. Бул аба, бул токто, бул жөн эле компьютердин ичинде бүгүн так бар, эртеге тук бир кнопканы басат жок, бир кнопканы бассаң бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө чоң алымдарыбыз буга токтогула, койгула, туура. Zaman önüge atat. Anısındagы карайлы, аркасын карайлы, өлчөйлү. Урган бойдан алданып кетип, чоң зыянга учурап калбайлы дейт. Андыктан барыңыздардан сураныч, bundan этияттап туруңуздар. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ва саламу алейкум.